Өзгөн районунун Иирусу айыл өкмөтүнүн номер 10 Камбаралы Ботаяров атындагы орто мектебинин тарых мугалими Нышанова Нургүл. Баарыңыздарды улуу жеңиштин 75 жылдык майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. 941 жыл 22 июнда фашисттик Германия жана анын союздаштарынын аскерлери Советтер Союзуна басып кирип, кырчылдашкан согуш башталган. Совет өлкөсүнүн тынчтык өнүгүүсүн бузган бул окуя тарыхта улуу ата мекендик согуш деген ат менен белгилүү. Кыргызстандын калкы башкалардай эле фашисттердин кол салуусун өз башына түшкөн кырсык катары кабыл алган. Согуш аракеттери жүрүп жаткан аймактардан алыс тургандыгына карабастан, Кыргызстан да күжүрмөн катарга кошулган. Согуш башталган күндөн тартып, Кыргызстандын аймагында 16 жаштан 50 жашка чейинки аскерге милдеттүүлөрдү согуш ишине үйрөтүп, майданга жөнөтүлүп жатты. Согуш башталгандан согуш аяктаганга чейин 380 миңден ашык уулдарын жана кыздарын согуш майданына жөнөткөн. Жашоо күнү ушул жерде башталган, жаш өмүрлөр ушул жерде ташталган, эл башына зор коркунуч келгенде жоо бетине ушул жерде аттанган. Ушундай эле Иирусу аймагынан катышкан ардагерлер аталарыбыз Айтбаев Рашид атабыз, Кудайбердиев Суранч атабыз, Кулматов Курмуш атабыз, Сариев Сабир атабыз. Аталар Ала тоодон аттанышып, Айбаттуу Төө бүркүтү аталышып, чабуулга чыгышканда чагылгандай, фашисттер чегиништи жалданышып. Мамыров Мамат атабыз 1919 жылы Иирусу аймагында жарык дүйнөгө келген. 1942 жылы февраль айында согушка аттанып, Украина, Белоруссия, Латвия, Литвия шаарларын бошотконго катышкан. Согушта 3 жолу жарадар болгон. Жеңишке багытташып бүткүл күчүн, алгалап ураан айтып мекен үчүн, жамгырдай жааган октун арасында өмүрүн аяган жок мекен үчүн. Ушундай эле Мырзахматов Райымжан атабыз 1914 жылы Иирусу аймагында туулган. Ал 1939 жылы СССРдин Финляндия менен болгон согушуна катышкан. 41 жылы улуу ата мекендик согушка катышып, Москва алдындагы согушта оор жарадар болуп, алган жаратынан үйүнө кайткан. Мырзахматов Райымжан атабыз 4 медалдын ээси.